Бишкектин четиндеги жүрөк ишин алган жол кырсыгы эсиңиздеби? Анда 51 жаштагы айдоочу көз жумган. Ошол кырсыктын жаңы видеосу пайда болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле Ак Одиссей главный жолго чыгып, жол кырсыгын алып келген. Ак Одиссей күнөөсүн билгенден кийин кырсык болгон жерден из жашырып кеткен. Ошол кезде бул унаа эмне үчүн ак унаадан авгумга чыгат деп айдоочуну көпчүлүк адамдар жаман көргөн. Мына бүгүн баары белгилүү болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Журналистти УКМКнын кызматкерибиз деп 825 000 сомго алдап кетүүгө шектелген жаран кармалды. Кыргыз патент ишканасынын маалымат катчысы журналист Мерим Ташыбекованы 800 000 сомдон ашык каражатка алдап кетүүгө шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 5 февралда Бишкектин Сверлов райондук ички иштер бөлүмүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, былтыр 17 октябрда Сверлов райондук ички иштер башкармалыгына жаран арыз менен кайрылган. Жабырлануучу белгисиз адамдар телефон аркылуу өздөрүн УКМКнын жана Улуттук банктын кызматкерлерибиз деп тааныштырып, алдоо жолу менен ишеничине киришип 825 000 сом акчасын котортуп алгандыгын билдирген. Аталган факты алдамчылык негизинде кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 2002 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушул жылдын январь айында Мерим Ташыбекова шылуундарга алданганын айтып чыккан. Ал былтыр октябрь айында белгисиз номерден чалган адамдар өздөрүн укук коргооргандарынын жана Улуттук банктын өкүлү катары тааныштырып, алдоо жолу менен ишеничине кирип, эсебиндеги 100 000 сомун котортуп, ошондой эле 4 банктан 700 000 сом насыя алдыртып, жалпы 800 000 сомго алдап кеткенин билдирген. Ал милиция акчам иштебей жатканына нааразы болуп, мындан улам коомчулукка чыгууга аргасыз болгонун белгилеген. УКМК телефон аркылуу өзүнүн атайын кызматтын өкүлү катары тааныштырып, шылуундук кылгандар боюнча билдирүү таратып, элди аларга алданбоого чакырган. Булак супер KG. Менин душманым. Зеленский Путин менен бирге отуруп сүйлөшүүгө даяр экенин айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын лидери Владимир Путин менен бирге отуруп сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Мындай пикирин британиялык журналист Пирс Морганга маек берип жатып айткан. Эгер бул украиндер үчүн тынчтыкка жетүүнүн, адамдарды жоготпоонун жалгыз жолу болсо, анда албетте биз буга барабыз деген Зеленский. Ошону менен катар эле Путин ар дайым ал үчүн душман болуп кала турганын дагы айтып кеткен. Мен аны душманым деп эсептейм. Эгер чын-чынына келсек, ал дагы мени ошондой эсептейт деген ал. Буга чейин Зеленский биринчи америкалык кесиптеши Дональд Трамп менен жолугуусу керектигин, андан кийин гана Орусия менен сүйлөшүүгө өтүүгө болорун айткан. Биле кетсек, АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия жана Украина өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүү пландалып жатканын билдирген. Краснодардагы мунай базасына дрон чабуулу болуп өрт чыкты. Орусиянын Краснодар аймагында жайгашкан мунай базасында өткөн түнү дрон чабуулунан кийин өрт чыкты. Бул тууралуу аймактын губернатору Вениамин Кондратьев өзүнүн телеграм каналына жазды. Канев районунун Новоминск айылында мунай цистернасына дрондун сыныктары түшкөн деп жазган Кондратьев.
Орусиянын коргоо министрлиги Краснодар аймагынан атып түшүрүлгөн дрондор тууралуу маалымат берген жок. Мекеме өткөн түнү Курск жана Белгород облустарында 4 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Шаршембиде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусиянын Краснодар аймагындагы мунай иштетүүчү завод жана орусиялык БУК зениттик ракеталык комплекси талкаланганын ырастады. Башкы штаб 5 февралга караган түнү Краснодар аймагындагы Албаш нефть базасын бутага алынганын жазды. 2024 жылдын башынан бери Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү заводдор украиналык дрондор тарабынан үзгүлтүксүз чабуулга кабылып келет. Айрым заводдордо жабдыктар иштен чыкканы кабарланган.